Матраимовдун күнөөсү тоодой чоң. Ушундай бир драконду өстүрдүк Кыргызстан. Мына азыр Бакиевдин кишилеринин баары келип атат. Мына азыр угуп атабыз. Текебаевдин эмнесин жогору баалайсыз? Жаңылыштыгы деле болду беле? Эми толуп атат. Мен ойлойм, жаңы мен көп минустарын да билем Текебаевдин. Бул киши да баягы шаг навстречу жасаш керек да. Дегеле Садыр Жапаров ким? Мага ушундай суроо бергениң да кызыктуу болду. Ушунчалык чоң ишенимге ээ болуп атат бүгүн. Эми Мадумаров бар жанында. Мен мисалы айта албайм, баарын эле Садыр Жапаровго берип коюш керек деп. Аны эл чечет. Бөлүнбө биз баарыбыз ошол уткан президентке баарыбыз жардам беришибиз керек. Мен өкүнөм, ушундай тарыхы бар партия талкаланды да. Ошол 120 жөн эле билет коет ошондой президентти. Биз ошондой президент Андижанский полканы эле билеп жүрөт да, ошондой болсо. Легализация болуш керек. Аны үчүн мына президент шайланса эле, менин оюмча легализация пайда болот. Роза Исаковна, саламатсызбы? Биз менен маектешүүгө убакыт тапкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Азыркы учурда мына көбүрөөк коомчулукту ойлондурган маселелердин тегерегинде сиздин пикириңизди угалы деп турабыз. Үстүбүздөгү жылдын 5-октябрындагы болгон окуядан бери мына 2 ай убакыт өттү да. Анан сиздин оюңуз боюнча андан бери эмне өзгөрдү? Дегеле биз бүгүн баягы укуктук талаага толук түштүк. Анан кайрадан баягы эл аралык коомчулук тааныгандай абалга келдик деп ишенимдүү айта алабызбы, жокпу? Биз ошентип айтсак анда качан эле өлкөлөрдүн баары бизди таанып, биз мындай бир баягы эл аралык өзүбүздүн ордубузду ээлейт элек да, андай болбой атат тилекке каршы. Биз өзүбүз мына Кыргызстандын ичинде абдан эле бир терең саясий кризиске учурап отурабыз. Өкүнүчтүү, бул өтө өкүнүчтүү. Мына президенттин милдетин аткарган премьер-министр болгон Садыр Жапаров азыр президенттикке кандидат. Ошо эң эле биринчи бийликти бышыктап алайын деп конституцияны биринчи орунга коюп, мына ошентип чоң аракет жасап атат бүгүнкү күнгө чейин. Мен ойлойм, бул туура эмес. Анткени мына азыр деле канча 2 ай болуп кетти. Ошонун ичинде конституция баары бир жылдырылып атат. Анын иштеп чыгаары, аны кабыл алуусунун өзүнүн эрежелери бар. Ошого карата биз эми бир жарым жылдын ичинде кабыл алсак, бул жакшы болот. Бирок ага чейин экономика жагынан, социалдык маселелер боюнча биз куурап атпайбызбы? Мен ойлойт элем, мына ушинтип бийликтин баарын колуна алган адам биринчи ушу элди ойлош керек эле. Ушундай маселелерди чечкенге аракет жасаш керек эле. Экономика, ковид пандемия бизди кыйнап турган учуру. Мына азыр биз пикке чейин али жете элекпиз. Бул болсо ошо январда мурун эртерээк деп ушундай прогноз берди эле. Азыр болсо прогноз боюнча ошо январга жылып баратат. Ошо президенттик шайлоодун тегерегинде экен. Мен ойлоп атам, мына канча аракет кылса деле ошо президенттикти барып шайлоого утса утуп алып, анан ушунун баарын жасаса деле болот эле да. Сиз элдин эс тутуму таң каларлыктан кыска, өткөндүн сабактарын ала албай койдук деп дайым өкүнүп айтканыңызды угуп жүрөм да. Анан Кыргызстан мына референдумда негизинен баягы конституциялык кеңешменин дээрлик басымдуу бөлүгү, анын ичинде анын төрагасы эсептелген Бөрүбашев мырза президенттик башкарууга ыктаарын маектешип олтуруп да мен байкап жүрөм да. Анан эгерде жалпы калк макул президенттик башкарууну жактайбыз, колдойбуз деп добуш бере турган болсо, анда кайрадан бир 3 жыл өтөбү, мүмкүн 5 жыл өтөбү, кайрадан биз парламенттик башкарууга келебиз деп калк көтөрүлүшү мүмкүнбү? Эми биринчиден азыр биз билбейбиз, ошол референдумда эл кандай жооп берет экен. Болсо референдум, эл кандай жооп берет экен. Эл мисалы
парламенттик ошондо жашайлы деп. Мисалы жакында эле биз ушу жаш саясатчылар менен жолугушуп калдык да. Медет Шеримкулович экөөбүздү чакырышыптыр жаш саясатчылар. Анан айтып алар болсо биз баягы өткөн 30 жыл мурунку декларация жөнүндө ушулардын баарын жөнүндө Медет Шеримкулович айтып берди. Мен да мына 30 жылдын ичинде биз кандай өлкөнү курдук деп айтып бердим. Анан аягында Медет Шеримкулович сурап калды балдарды. Биз мына эки маселе суроо чыгып атат референдумга. Силер кандай жооп бересиңер десе, ошол бир 40ка жакын балдардын баары биз парламенттик деп жооп беришти. Экинчи суроосуна кантип жооп бересиңер десе, биз пропорционально преференциальный деп жооп беребиз дейт. Ошо Кыргызстан төрт бурчунан келген жаш саясатчылар экен. Ошонун ичинде айылдык кеңештин депутаттары бар, активисттер бар, жергиликтүү. Анан сүйүндүк биз. Мына ошо прогресс деген ушул экен да, аң сезим болсо өзгөрүп атат да. Да, экономика жагынан балким эле бул ак сөз, чындан эле биз кыйынчылыкта болуп атабыз бүгүн, бирок аң сезимибиз мына биз азыр ошол конституционный совещанияда абдан эле көп улгайган адамдар отурушат. Анан баягы сөздөрдүн баарын көтөрүп атышат. А биз конституцияны келерки мына муундар үчүн жазып атабыз да. Аларды сурап көрүш керек да, алар кандайды каалайт экен. Анан экинчи жанагы сенин сурооңда мындай жагы бар да, вот биз кандайча, значит, эс тутумубуз мына. Мен бир нерсеге өтө өкүнөм. Биз мисалы мына Беларусь деген өлкө менен кайсы гана союздарда жокпуз. ОДКБ, Евразес, СНГ, мейли ООН, ОБСЕ баарында биргебиз. Мына бүгүн Беларустун нанында жана сүт тамактарында ичип атабыз. Ушунчалык тыкыз байланыштабыз. Күнүгө радиодон айтып атат, Беларусьта кандай жаңылыктар болуп атат деп, эмне болуп атат деп. Ал жерде 200 адам эмес биздикинде, 200 000 адамдар чыгып атат күнүгө көчөгө. Күнүгө болбосо да мына бир жума ара алыкта. Эми мына Беларусьта 18 жума, 19 жума болуп кетип баратат азыр. 19 жума 4 айдан бери бир автократтын режимин талкалап кетире албай атышат. Ушунчалык абдан күчтүү бир кандай бир күрөш жүрүп атат. Ошол жерде канча кишилерди түрмөгө салды, канча кишилерди кыйнап атат, канча адам чыгып кетти Беларустан ушундай автократия режиминде жашабайбыз деп. А биз болсо мына могу жерде ушул бир союздагы адамдар, биз болсо могу жерде ой бул парламентаризм деген бул жаман экен, жарабайт экен Кыргызстанга. Биз ушундай автократиялык режим, бир адамдын режимин куралы деп жанталашып, өлүп талып конституцияны куруп жазып атабыз. Мен ушуга таң калам. Эмнеге биздин элибиз ушинтип сол жагын карап койбойт, оң жагын карап койбойт? Эмне себептен биз ушунчалык биздин эс тутумубуз кыска, эстебейбиз, эмне болду экен? Мына азыр Бакиевдин кишилеринин баары келип атат. Мына азыр угуп атабыз. Баягы журналисттерди өлтүргөн, аркабыздан жүргөн, ошолордун баары азыр кайта ошол эле Коопсуздук комитетинин ичинде жогорку кызматтарга көтөрүлүп атат. Ошолордун баары мына кайсы жерде, кайсы жумуштарды албасаң, ошол жерде баары эле мына мен кезиндеги иштеген, Бакиевдин убагындагы иштеген. Мына аман эсен эле Манас аэропортун Сыдыковдун уулу башкарып атпайбы, биз көрүп эле атпайбызбы? Аны деле көз жумуп коюшту. Демек, мен айтат элем, ошол режим кайта ордуна келип атат, биз болсо билмексен болуп отурабыз. Кыргызстанда партиялык система сиздин оюңуз боюнча өзүн актадыбы? Эми партиялык системага абдан көп бүгүн нааразычылык көп. Бирок биз эстеп көрөлү да, биз 70 жыл коммунисттик партиянын алдында жашадык. Азыр деле бар. Бир эң эле мындай бир
эскедебизби, ошондой партиялардын бири бул коммунисттик партия бар. Ал деле жандан иштей берсе болот, Россиядай болобу, кайсы жерде болсо болобу. Азыр модада эмес, башкача айтканда. Ошон үчүн буга баары ушинтип тетир карашат. Бирок бизде партиялардын жашы бир ашып кетсе 30 жыл болду. Эң Европадагы мындай улгайып калган партиянын жашы Германия социал-демократтар. Булар 160та бүгүн. 160 менен 30-дун ортосунда айырма барбы? Биз ойлобой эле да ушу баары эле ушу бир паста эле мамтып эле бүгүнкү жыргап аткан, гүлдөп аткан европалык мамлекетте бир күндө эле болуп калды деп. Жок. Ошол эле мына мисалы Австрияны алып көрсөңүз, австро-венгерская монархия жок болгондо биринчи дүйнөлүк согуштан кийин. Ошондон кийин булар чын эле кичине демократияда жашады. Бирок анан кийин 33 жылдардан баштап буларда фашизм келди. Фашизмдин алдында канча жашашты? Мына 45-жылга чейин. Анан 45-жылдан кийин кайта демократия келишти. Эми ар бир эле өлкө өзүнүн тарыхында көп ушундай кыйынчылыктан өтүптүр да. Партиялар жанаша өстү. Эми ошо партияларды айтып атканда мен мынтип айтат элем. Биз партияларга убакыт деле берген жокпуз. Партиялар чын эле биз кыргызча туура эмес бир кишинин алдында ошентип лидерине байланып ошентип. Мына мисалы мына социал-демократ партиясы. Мен өкүнөм, ушундай тарыхы бар партия талкаланды да, мына талкаланды. Эми азыр башкача дагы түптөлүп атат өзүнчө атын өзгөртүп. Бирок ал партия бир кишиге байланды да, ошон үчүн. Партия бир кишиге байланбаш керек экен да. Ал ошол жанагы акчасын берип өстүргөн киши ал пенде экен да, бир күнү ушинтип ката жасайт экен, бир күнү жанагынтип законго каршы чыгат экен. Демек биз бул да биздин алдыбыздагы тарых, бул биз бир сабак алышыбыз керек. Мен башкача айтканда айтат элем, партияны куруу деген бул абдан чоң маанилүү иш. Биз болсо ошону уланта беришибиз керек. Партиясыз бүгүн дүйнө жүзүндө деле саясат жүрбөйт. Бул өзүнчө бир машина ошо саясатка киргенде. Анан сол жагыңызды караңыз, батышты баары мына партиянын негизинде өнүгүп аткан өлкөлөр. Оң жагыңызды караңыз, чыгышта мына Малайзия болобу, Корея болобу, Япония болобу, кайсынысы болсо да алардын баары партиянын негизинде. Россияны караңыз. Аларда партияларды өстүрүп, мына Казакстанда азыр парламенттик шайлоого баратышат буларда 10 январда. Буларда партияларды өстүрүп. Биз ушу тилекке каршы мындай бир түптүү алы күчү жетиштүү ушундай партияларды өстүрө албаганыбызга өкүнсөк бүгүн болот. Бирок ушул алдыбызда турган бир чоң иш экен да. Мен айтат элем, мына бүгүн деле биз баарыбыз ушу келечекти ойлошубуз керек. Болуптур, бул шайлоодо өтөт, шайлоодун эртеси болот дегенде биз ошо келечекти карап туруп, биз партияларды, мына жаштар айтып атпайбы, барыңар кеткиле, шагырап деле кеткиле, эч улгайып калган картаңдар калбасын дейт. Жаштар, партия түзгүлө, партияны түптөгүлө. Бул абдан чоң иш, абдан оор иш. Бирок партияны түптөп бутуна тургузуп, алдыга бастырбасаңар, саясатта эч качан жеңиш болбойт. Партия демекчи көп учурда мындай калктын көңүлү эмнеден калды? Жогорку кеңештеги келген курамга нааразычылык, сапатына, деңгээлине мындай нааразы болуп турган учурда кадыр баркын ойго түшүп кетти депчи. Мына ушул тенденцияны биз анда кантип жоя алабыз? Эми азыр менин оюмча ушу күндөрү мына азыркы 2020 жылкы бир чоң биз үчүн сабак, ачылыш, абдан бир өзүнчө экзамен болуп атат. Ушундан биз баарыбыз ойлоп кантиш керек деп анан сабак алышыбыз керек да. Жанагы биринчиден айтып кетпедикпи, партия лидерге байланбаш керек. Экинчиден закондор туура. Булар деле партиялар жогорку кеңешке келип алып туруп, көп закондорду албай атат да.
ошо мындай жакшырта турган партиялык курулушту, саясаттын жылышын, өзүнө гана мындай өзүнүн кызыкчылыктарын алдыга коюп, мына баягы күндө эле 7% эмес, 3% алса, 5% алса, шайлоонун жыйынтыгы башкача болот эле да. Ошол партиялар кашайып туруп алышты да, ошондой жогору жанагындай немени бенчмарк эмне дейт, босогону ошентип алып алышпадыбы. Демек, закондор, туура закондор кабыл алыш керек. Бул партияларга эмне тоскоолдук кылат мындай преференциалдык шайлооду киргизгенге? Качан деле ар кандай проекттер киргизилген болчу? Айтып атышат го, мына Ишимбай, Дүйшөнбиев, Кадырбеков, алардын баары киргизген экен мындай преференциалдык деп. Ушундайлардын баары болсо, бүгүн бүгүн жыйынтык башкача болот эле. Алардын ошака кирип алган жанагы бизнесмендердин, ошо көпөстөрдүн кызыкчылыгы элге каршы болуп атат. Жалпы саясатка каршы болуп атат. Демек, ушу лидердин сапатынан, анын көз карашынан, анын ушу баягы видениясы жоктугунан, экинчиден ошентип туура закондорду кабыл алса, бул да бара-бара боло турган иш да, бир күн эле болбой турган иш. Бирок ошентип биз туура ушундай немелерди алсак, мисалы, мен жана дагы бир кыстырма айтып кетелим, ошо парламент президенти шайласа дейт. Азыркы парламент президенти шайласа, бул жөн эле оюнчук болуп калат да ал президент, туурабы? Ошол 120 жөн эле бийлетип коет да ошондой президентти. Биз ошондой президент Андижанский полканы эле бийлеп жүрөт да, ошондой болсо. Андай болбошу керек. Биз ага жете элекпиз али, ошондой деңгээлге али жете элекпиз. Ал үчүн күчтүү парламент келиши керек. Күчтүү парламент. Ошон үчүн баягы күчтүү партиялар, ошо өзүнүн саясатына жооп бере ала турган независимый адамдар болуш керек. Ошондо гана баягы булар акыйкаттуу, адилеттүү негизде президентти шайлайт. Ал президент болсо булардын колунда оюнчук болбойт деп айтса туура болот эле. Айтыңызчы, мисалы шайлоолор азыр регионализм эмес, керек болсо айыл кыштак, билимдүү, билимсиз деген жагдайларды пайда кылып, мындай бир ажырым пайда боло баштады деген жагдайда айтылып жатат да. Анан сиздин оюңуз боюнча бүгүн эмне коомдо ушул элди, баардык күчтөрдү бириктире турган идея, программа жок болуп атабы же лидер жокпу? Эми бул жакшы суроо экен, мен кичине буруп кетейин башка жакка. Мына болуптур, азыр президенттикке чыгат адамдар, көрөбүз булардын программаларын. Алы биз атын эле угуп жүрөбүз да. Анан баягы биз ушул жерде төрөлүп, ошол жерде жашап биз билебиз ал кандай киши болгон, кандай саясатчы болгон, ар биринин ошондой программасын угалчы, көрөлчү, эмне деген программа. Ошо партия деген, анан ушундай партиянын менен бирге байланышкан лидерлер, булар өзүнүн программасын Кыргызстан 10 жылда, 20 жылда кандай боло турганын бизге көрсөтүш керек. Биз вообще жоголуп калдык, өзүбүз билбей калдык, каяка баратабыз. Бүгүн ушу түнү бою уктап турсак, эртең менен кандай болот экен турмуш, дагы бир күн өтсө, анан дагы кандай болот экен деп эле ушундай күнтөмкү жумуш менен эле турмуш менен биз жашап калдык. Чынында алдыга бара турган жолубузду көрбөй атабыз. Ушундай бир картинка жок болуп атат да, ушундай видение болбой атат. Ошондуктан бул өтө маанилүү суроо, өтө керектүү. Ушундай баягы азыр бүткүл улуттук дүйнөлүк программа бар, туруктуу өнүгүүнүн максаттары деген. 2020 жылда дүйнө кайсы деңгээлге келиш керек деген. 17 ошондой максаттар бар. Ошол 17 максаттары тилекке каршы Кыргызстанда да белгисиз. Билгендери билеттир, билбегендери билбейт. Муну да абдан көп пропаганда жасап, дүйнө жүзү, биз ошо 190 мамлекеттен калбай, ошол деңгээлинде мейли билим жагынан, мейли саламаттык сактоо жагынан, социалдык, айыл чарба, таза суу, климат, кайсы жагынан болсо да биз ошол ошонун тегерегинде
болушубуз керек да, ошол показательдердин тегерегинде. Эми бизди мындай бир алып бара турган, бизди ошентип элдин баарын коштуруп, мына башын кошуп дегендей, ошентип алып бара турган программаны мен көрбөй атам. Биз көрөбүз азыр, мына шайлоо башталат, ошондой программа болобу, болбойбу. Мен кайта эле айтат элем, биз деле баягы өкүнгөн, билген, жамандыкты көргөн элбиз. Биз деле ошол замат эле бизди бактылуу кылып кой, ошол замат эле мынтип кой деген эл эмеспиз. Бара-бара мамтип жетсек ошого, бирок ошонун жолдорун көрсөтүп, ошого мындай бир кандайча жетебиз деген. Мына азыр экономика жагынан карасаң, экономика деген эми куура эле азыр өкмөттүн деле сүйлөгөн сөзү, кичинекей бизнес, орто бизнеске биз шарт түзүп беришибиз керек. Инвестиция деген келбей калды деп эле күнүгө эле угуп атабыз го радио, телевидениядан, туурабы? Туура, азыр эми сиз да белгилеп өтпөдүңүзбү, мына президенттик шайлоодогу аттанган талапкерлер кимдер бараткандыгы белгилүү болуп калды, бирок ошолордун ичинен ушул кырдаалдан эле Садыр Жапаров гана чыгарып кетчүдөй күтүп жаткан бир калктын бөлүгү дагы, басымдуу бөлүгү бар деп да айтсак болот. Аны моюнга алыш керек. Анан сиздин жеке оюңузду уккум келет. Деги эле Садыр Жапаров ким ал? Мага ушундай суроо бергениң да кызыктуу болду. Мен жакшы тааныбайт экенмин ким экен дегенде. Мен ал киши менен абдан сейрек жолуккам. Бир жолу президент кезимде бир жолу келген, өзүнүн эжесинин маселесин көтөрүп келген, ушундай туура эмес болуп атат, мегаком боюнча деп. Анан мен материалдардын баарын көрүп чыксам, ошондо ошол банк, Скол Инвестбанк, анан кийин Азия Универсал банк аркылуу көп акчаны чыгарган экен. Мен ошондо айткам, бул жерде биз эчтеке кыла албайбыз. Мындай бул ушундай маселе экен дегендей. Ошондуктан ал бир деп кой. Анан мен мындай сыртынан тааныган саясатчы ким экен дегенде мен айтат элем, мына азыр чындан эле биз көрүп атабыз, эл болсо ушундай көп кыйынчылыктардан өтүп, анан буларда катуу иштеп койду да, жана азыр элдин аң сезими, эс тутуу менен иштеген бизде ушу масс медиа катуу иштеп атат да. Аны биз көрүп эле атабыз, сезип эле атабыз. Социалдык түйүндөр. Ошону менен ушул акыркы 5-6 жылдын ичинде иштеген саясатчы экен да, ошону түшүнүп билип, ошонун маанисин анан иштеп койгон дегендей. Аны түшүнгөн адам, мен ойлойм, мына бизди да эми Беларусьта да жүрдү. Булардын ошо баягы лидери же болбосо идеалы болуп жүргөн Бакиев да ошо жерде жүрөт. Демек, мындай бир ой келет да, ошондой болсо анда бизди Кыргызстанды биз 4 тегеректе эч жерде сууга чыга турган немебиз жок, жолубуз жок. Бизди ушундай IT өлкө жасап койсо, сонун болот эле. Бул да ар бир эле түшүнбөйт да. Мисалы Жээнбеков муну анча көп терең түшүнбөйчү, а бул киши түшүнөт экен. Демек, ушундай өзүнүн абдан күчтүү жактарын билип, республика ушундай багыт берсе, бул да биздин багыбыз болот эле, мисалы да. Анан сен ушундай тике сурап атасың, мен айтат элем, бул элдин ишеними, бул абдан бир алтынга ээ нерсе да. Ушунчалык чоң ишенимге ээ болуп атат бүгүн. Эми Мадумаров бар жанында. Мен мисалы айта албайм, баарын эле Садыр Жапаровго берип коюш керек деп. Аны эл чечет. Ал да бир күчтүү саясатчы. Бирок мисалы ошондой ишенимге ээ болуп утса, анда демек бул киши болсо ошол ишенимди актаганга ар бир аракетти жасаш керек да. Биз элибиз бөлүнбөй, жана сен айткандай айылдык, шаардык болуп же сабатсыз, сабаттуу дегенге бөлүнбөй, биз баарыбыз ошол уткан президентке баарыбыз жардам беришибиз керек. Анткени бул биздин өлкө. Бул биздин бир душманды неметип алган жокпуз, тиги шайлап алган жокпуз. Биз болсо баарыбыз
ошо Кыргызстан мына чөгүп атат, чөгөлүп атат. Кайсы жагын албасаң, мына мисалы шаардын немесин, климатын карасаң, ошо дүйнө жүзүндөгү шаарлардын эң эле биринчи номери болуп турат. Аны караган, аны уккан киши жок деле. Мен бийликти айтып атам. Демек, биз баарыбыз ушул кайсы жагынан биз кем болуп атабыз, кайсы жагынан чөгүп атабыз, ошол жерлерден биз болсо аракет жасашыбыз керек. Биз ошого көңүл бурушубуз керек. Демек, бул жактарынан бул киши жанына топ команданы туугандар эмес. Биз азыр ушуларды угуп алып абдан капа болуп атабыз. Жаңы киши, ушундай ишенимге ээ болгон киши таза баштап, күчтүү команда. Мына Рейган деле Америкада артист болчу, бирок абдан күчтүү команданы топтоп тегерегинде эң бир атактуу президенттердин ошо 40 ал убакта бир 40 президенттин арасында эң күчтүү президенттердин бири деп аталган болчу. Мен каалайт элем азыркы мына ошо кандидаттарга, ошонун ичинде Садыр Жапаровго да ушундай бир кишилерди чогултканга, ошого өзүндө харизмасы, өзүндө ою, туура ою, өзүнүн ошондой мындай бир немелери болсо, интенциясы, каалоолору болсо, эл чогулат эле. Көп эл мына кетип атат Кыргызстандан, ал чын. Миграцияда жүргөн элибиз толуп атат, ал да чын. Мына бирок ушакта калабыз, ушул жерде эле жашайбыз деген эл толуп атат. Демек, ушулардын баарына бир ишеним берип, мындай бир жарыкты көрсөтүп, келечегин көрсөтүп Кыргызстандан, ошонун ичинде миң дегени ушул өлкөдө жашайбыз дегендер бар. Демек, мен айтат элем, аны үчүн бул киши да баягы шаг навстречу жасаш керек да. Андай болбосо баарын эле жээрип эле муну минтем, муну минтип жайлайм деп отурса, анда ким барып иштейт? Ушул оюңуздан улам сурагым келип атат да, мисалы жана улуттук лидер, анан оппозициядагы саясатчылар деп азыр өзгөчө мындай басым жасап айтып атпайбызбы? Анан ошолордун баардыгын мындай бир идеяга, бир программага кантип бириктирсе болот негизи? Алардын ар кимдин амбициясы аттын башындай болуп жүрбөйбү азырчы? Жок, бул мындай саясаттын өзүнүн закон ченемдүү нерселери бар. Шайланса, уже бир иретке түшүп калат өлкө. Айтып атпайбы, жанагы оппозиция болгон такыр эле баягы кайышпасы ушундай оппозиция болот го. Эми алар ошол бойдон калат, алар оппозиция болуп эле так. Берки өзү болсо, мисалы, ошентип жана антип команданы чогултса болот эле деп атам. Ана мен жалпы баягы нейтральныйлар толуп атат, жаштар толуп атат. Мен айтат элем, биз жаш өлкөбүз, 30 эле жылдык өлкөбүз. Эч качан да эчтегеден түңүлбөш керек. Ошентип жана антип партияларды түптөш керек. Чарчабаш керек. Ал башка өлкөлөрдүн мындай тажрыйбасын үйрөнүш керек. Мына азыр конституцияны жазып атканда да, азыр мындай дебаттар жүрүп атканда да, чынында биз көп нерсени билбейт экенбиз. Деталдуу жагынан баарыбыз эле божомолдоп бирдемелерди айтып атабыз. Бизде жаманбы жакшыбы 30 элчилик бар. Бизде толуп аткан адамдар ошо окууга кетип атат. Жана Сания Токтогазиевадай болуп, ошо керектүү жактан диссертация жазышып, ошентишпейби? Эмнеге ошол ошакта отурган элчиликтер, мисалы, бир жакшылап туруп, ар бир өлкөнү, мына мисалы Австриядагы элчилик, Венгрия, анан Чехия ушулардын баарын тейлейт да. Ошолордун закондору кандай экен, булар кандайча бири-бири менен, значит, вообще мындай кантип иштейт алардыкы деп туруп, абдан подробно. Азыр ушул окуя 2020-жылкы окуя баарыбыз үчүн чоң сабак болду. Биздин окумуштуулар болобу, дипломаттар болобу үстүртөн иштебеш керек экен. Булардын баары абдан ушундай бир иреттүү түрдө
почти как ученые, ошонун баарын изилдеп туруп Кыргызстанга жибериш керек экен. Кыргызстанда болсо атайын мына ошол илимдер академиясында укук илимдер институту бар да. Ошолор ушундай нерселерди баарын билиш керек экен, ине жибине чейин. Ошакта болжолдоп отурган адамдарды угуп эле атабыз го. Мындай болот экен, анан тигиндей болот экен деген. Жомокту айтпай, мына ушулардын баарын мен ойлойм изилдеп берсе, мына биздин бияктагы партияны куруп аткандарда баарына бул абдан керектүү строй материал да. Ушунун баарын окуп туруп, биз деле эчтекени өзүбүз чыгара элекпиз али мындай кыргыздар дегендей. Телефондорубуз деле, машинелерибиз деле, мына тартып аткан аппаратура деле бир жактан келип атат да. Анан баарын эле батыш күнөөлүү. Эми ушуну токтотуш керек да ушундай сөздөрдү. Сиз жакшы билесиз, мисалы коомчулуктун назарында жүргөн суроону бергим келип атат. Буга чейин Кыргызстандын качып кеткен же уулуп кеткен деп айталы президенттери дайыма өздөрүнүн күнөөсүн мойнуна албай келди. Анан мына ушул 5-октябрдагы болгон окуядан кийин сиз дароо экс-президент Жээнбеков мырза менен жолугуштуңуз. Негизи бул окуя 5-октябрдагы болгон окуя Кыргызстандагы мындай шайлоолордун таза өтпөгөндүгүнөн болду деп жатышат да. Анан ушул эле жагдайдан улам Райым Матраимовдун таасири чыны менен келип эле бүгүнкү кырдаалга алып келдиби? Эгер алып келсе, азыр ал таасир жоюлдубу? Эми бул ачык күндө эле да бул сурооңо мен так эле айтат элем. Матраимовдун күнөөсү тоодой чоң. Аны болсо Жээнбеков жөн эле жутуп отурду. Факты бергиледи эле. Көрүнүш болуп, билимиш болуп. Эми толуп аткан материалдарды алып келип беришти. Айтышты. 3 абдан чоң жанагы массалык каражаттар иликтөө жасап, аны да алдына берди. Анан эми булар болсо ким Атамбаевдин убагында болду же Жээнбековдун убагында ал пайда болду деген эле ушундай бир маанисиз талкууга айланып атат да. Экөөнүн эле убагында болду. Бул деле Атамбаевдин алдында канча жыл премьер болду, ошондо да болду. Өзү 3 жыл президент болуп атканда Атамбаевдин убагында да болду мунун баары. Мына ошентип бул ушундай бир драконду өстүрдүк Кыргызстан. Анан кийин эми азыр болсо жана Американын элчилиги айткандай биринчи жолу ошого Жапаровду мактап атышат, түрмөгө отургузду. Болуптур. Эми болсо бул чындан эле эл аралык масштабтагы ушундай неме болуп атат да. Эми талкууда болуп атат. Анан бул ошондой бир величина болуп атат да, жанагы Матраимов деген киши. Анткени бул чындан эле Кытай менен СНГнын ортосундагы, КМШнын ортосундагы бир чоң бекет да, өтмө бекет. Ошондуктан ал жерде жалаң эле товарлар эмес, ал жерден эмне гана өтпөйт дегендей өтө коркунучтуу. Ошондуктан мен айтат элем, эми бул нерселерди биз келечекте көрөбүз. Түрмөгө отургузбай үйүнө отургузду. Үйү мен ишенем 5 жылдыздуу эле болуш керек үйү. Немеси мынчалык бай кишинеке. Ошон үчүн ошондой болуп атат. Мына айдын аягында 2 миллиард төлөп берет эле дедиле. Анын дайыны жок болуп атат. Ошондуктан мына биз баарыбыз көрөбүз али. Мурунку президенттин негизги кемчилиги эмнеде болду? Эгер ал кызматтан кетпесе, азыр саясий кырдаал кандай нукта өнүкмөк деп ойлойсуз? Жок, эми анын эң эле чоң кемчилиги мына бул өлкөдө баягы ант берип, ошо кыргыз мамлекетине мен жооптумун, мына ошо баарын мен өзүмө алып атам, мойнума алып атам жоопкерчилик деп ант берген киши Кыргызстанды бир жейке чыгарып коюш керек болчу да. Биздин айткан сөзүбүз эле ошол маңызы. Мындай президенттик, парламенттик шайлоодо өткөрүңүз да, анан кийин кете бериңиз. Болуптур, 3 жыл менен курсан болуп атасыз, болуптур, кете бериңиз.
бирок өткөзүп койгуңуз ошол шайлоону деп биз 15 октябрда да ага чейин мен 2 жолу кирип ошондой сөздү айттым эле ал кишиге. Болбойт мындай деп. Ал киши кетип, мына азыр Барис болсо, ушул парламент мынчалык болсо, бул парламент референдумга укугу жок кабыл ала турган чечимде. Эч укугу жок. Ал мындай баарыбызга эле так белгилүү болуш керек. Биз башаламан болуп калдык тамамдай. То есть өлкөнү ушунчалык башаламандыкка жеткирип койду. Мына ушунчалык биз баарыбыз баш аягыбызды бүгүн таба албай, мына президенттик милдетти мойнуна алган кишиде ар бир учурда ушундай көп чоң кыйынчылыктарга дуушар болуп атат. Мен ойлойм, бул акысы жок азыркы жогорку кеңештин ошондой жасаганга. Эми буларга көмөк көрсөтүп атат, кайгынан болсо да Конституциялык сот мурда күнү көмөк көрсөтүп туурдап койду. Эми бизде чындан эле күрөш болуп атат, абдан терең курч саясий күрөш жүрүп атат. Бирок бул күрөштү эле эки жакты мындай жамандап, күнүгө эле мына Отунбаева, Текебаев деп күнүгө эле радиодон айтып атышат. Биз ушул өлкө туңгуюкка жетип калбасын деп эле айтып атканыбыз. Биздин айтканыбыз деле туура чыгып атат. Ошол айтып бердим го азыр. Конституция ошол ойдон өтүп кетсе, анда биз каякта болот элек, кандай болот элек. Ошонун баарын түшүнүп, билип Жапаров президент милдетин көтөрүп аткан киши токтотуп, конституциялык кеңеш менен түзүп, ошентип атпайбы? Биз баарыбыз баягы акылдашып ишти жасасак бул туура экен да. Анан жок, күчкө эле салып эле биздики туура, аркабызда калың эл деп эле жасаган туура эмес да. Мындай закондорду биздин өзүбүздүн конституциябыз бар. Дүйнөлүк дагы эрежелер бар. Ошолордун баарын биз жакшылап эле мындай бир колдонушубуз керек экен. Текебаев демекчи, мына сизди Текебаев баштаган бир топ саясатчыларды дайым колдоп, аларга жан тартипкелериңизди айтып, сындап жүрүшөт. Алардын сап башында Садыр Жапаров мына өзү дагы бар да. Саясатчы катары Текебаевдин эмнесин жогору баалайсыз? Жаңылыштыгы дегеле болду беле? Эми толуп атат. Мен ойлойм, мен көп минустарын да билем, Текебаевдин жаңылыштыктары да болгон. Эми бул чынан эле 30 жылдын ичинде абдан узак мөөнөттө саясий ишмердүүлүгүн жасап атат, элдин баары эле көрүп атат го мунун баарын. Бирок жанагы 30 жылдан бери ошол жерде парламентте качан кетет деген мен айтат элем, эли партиясы шайлап атса, биздин азыркы мына укук боюнча келип атканы бул мыйзам ченемдүү иш. Ошондой болгулачы деп коюңуз. Күчтүү жагы бул Текебаев болсо эң бир сабаттуу закондорду жазган. Мына азыр деле келип ушул парламентте неме баягы жарым жылга ишмердүүлүгүн узартып койбодубу? Ушунун эле бир үнү, бир иште мындай көз карашы ушунчалык салмактуу экен да. Жанагылардын баары 120 болсо деле эчтекеге жарабайт экен да, чынын айтканда. Эчтекеге жарабайт. Жалаң эми ат бербей, ат койбой эле коюнчу ушуларга. Бул эми көп нерсени айтып атат го, бул деле көп нерсени айтып атат. Мен айтат элем, күчтүү жагы билимдүү. Бул саясат деген, саясий тарых деген бул узак жол экен да. Мындай бир пас деле болбойт экен баары. Бул да өзүнүн мындай бир убакыт талап кылат экен. Ошондуктан сөзсүз турмуш өтө кыйын болуп кетти азыр. Өзгөчө мына ковид деген биздин саясатка өтө оор кесепетин тийгизди. Бул мисалы мен азыр Европалык бир комиссияда бармын ковид боюнча. Ковидтин ушундай таасири экономикалык, коомго жасаган таасири дегенде, бирок саясий таасири да өтө күчтүү экен. Мына ковид болсо Кыргызстандын саясатын прямо ортосунан жарды да.
Муну биз айтышыбыз керек. Эл ушунчалык кыйналып, жана июнь-июльдарда кыйналып туруп, азыр ошол ызасын баарын, кыйналганын баарын мына азыр могу октябрда баарын көрсөтүп аткан. Эл болсо алданып калганына да ыза да баягы ушул эле могу партиялар 90 орунду алган партиялар ушундай кыйналып турган элди алдап коюшту да, сатып алышты да. Эл ушунчалык эле мал бекен ошо 1000 сомго эле сатылган. Эл абдан ызаланды да. Биз ушинтип кыйналсак, ушундай кыйынчылыкта жашап атсак, дагы ошол бир 1000 сом берип туруп биздин добушубузду сатып алды деп. Мен айтат элем, бүгүн деле ошо бирөө мына жоопкерчиликти тартпай, ошол эле мисалы бүгүн президенттиктин милдетин көтөрүп аткан кайта эле убактылуу ошол киши Мекенин партиясында болду, же Кыргызстан партиясында болду мисалы да. Ошол эле мына азыр парламентте башкарып отурган Бакиров болобу. Ушулардын баары бирөө бир жоопкерчилик көтөргөн жок. Өткөн мына талкаланган шайлоо үчүн эч бир жоопкерчиликти көтөрбөй, азыр деле мына ушу эмнеге эл ошолорду айтпайт? Эмнеге Текебаевди айтат? Эмнеге ушуларды талкалаган адамдарды ушулардан сурабайт? Эмне себептен биз ушундай бир абдан оор акыбалда отурганыбызды? Жоопкерчилик деген толуп атат андайда. Чынында биз бүгүн болсо абдан баарыбыз башыбызды кошуп, колубузду кошуп, ошо экономика жагы менен, ковид менен, ушулардын баары менен, ковид тилекке каршы Майраш менен айтып коюшум керек. Мына могу изилдөөлөр, дүйнөлүк изилдөөлөр айтып атат, бул акыркы пандемия эмес. Мындан да абдан бир жаман пандемиялар алдыбызда турат деп. Демек биз бүгүн болсо, мына өкмөт эми тетиякта дагы мектеп бүтүп атат, анан дагы бир жерде ленточканы кесиш керек деп ошентип жүрөт. А чынында бүгүн болсо ошо биздин саламаттык сактоо министрлигинин реформасын жасаш керек. Эми реформа деген кайта эле талкалап эле кайта эле реорганизация эмес. Ошо кантип пандемиялар менен, келерки пандемиялар менен да кантип булар алышат, күрөшөт дегенде. Бул саламаттык сактоо министрлик МЧС жанагы чрезвычайный ситуация министрлиги менен бирге кантип иштеш керек? Жанагы билим берүү министрлиги менен ушундай абдан маанилүү чоң маселелер менен бүгүн алектениш керек. Биз ошону көрбөй атабыз. Биз бүгүн көрүп атабыз, күндөмкү эле жамачы иштерди жасап аткандарын көрүп атабыз. Анан эми сөзсүз бюджет деген бар, көп иштер бар, бирок элдин дагы эле өлкөнү өзгөртөбүз, жакшыртабыз деген ушундай энтузиазм бар. Ошого карата биз иш болбой атканына өкүнөм. Соңку суроону берейин. Эми биз каалайбызбы, каалабайбызбы, президенттик шайлоо 10 январда өтөт. Андан кийин бизди эмне күтөт? Деги эле Кыргызстандын коомдук, саясий, экономикалык багытында эмне өзгөрүү болот? Шайлоодон кийин биз баарыбыз ошо шайланган президенттин кол алдында баарыбыз чыңалуу болбойбу? Жок, мен оюмча чыңалуу болбойт. Эмнеге чыңалуу болуш керек? Эми уткан кишиники утту деп мен айтат элем. Ушуну коркута беришет, чыңалуу болот, анан тиги болот, бул болот деп. Мен ойлойт элем, чыңалуу болбойт. Биз берели ошо бийликти уткан кишиге берели сөзсүз. А киши болсо жанагындай план программаларын көрсөтүп, мындай бир шак-шак иштеп алдыга тартып дегенде биз биринчи ошо дүйнө жүзүндө таанымал болушубуз керек, легализация болуш керек. Аны үчүн мына президент шайланса эле, менин оюмча легализация пайда болот. Коррупцияга мындай күрөш болуш керек. Ошондо сөзсүз легализация болот. Мына ошентип туруп, а киши бизге баарыбызга мүмкүнчүлүк бериш керек Кыргызстанды түптөгөнгө, иштеткенге. Ал ойлобосун, баары эле бүгүн сүйлөп аткан же болбосо коррекция берип аткан, жазап аткан кишилердин баары эле мен душманым деп. Ошондой тар көз карашта болсо, бул абдан чоң ката. Ошондой киши жанагындай корректировканы жасаганга ошондойлорду көтөрүш керек. Анткени баары бир мына чындык биз тарапта болуп атат.
Биз көп туура ошондой кеңештерди берип атабыз. Эл аралык укукка жарашыктуу кеңештерди берип атабыз. Бизде тажрыйба көбүрөөк ал кишиден бул жактан. Ошон үчүн көбүрөөк угуш керек, жазаш керек. Анан аягында болсо элди ошентип алдыга алып кеткенге даярданыш керек. Сизге чоң рахмат, ийгилик каалайм.